Ордо каланын өнүгүшүнө салым кошкон өмүр өрнөк инсандар сыйланды. Бишкек шаарынын 145 жылдыгына арналган төш белгини бир катар коомдук, мамлекеттик жана саясий ишмерлер, агартуучулар, дарыгерлер, айдоочулар алышты. Мына ушул Борбор шаарга эмгеги сиңирген адамдарды биз бүгүн чакырып, сиздерди дагы бир жолу куттуктап коелу деп чакырып атабыз. Себеби Борбор шаарын, Бишкекти сиздерсиз элестетүү кыйын. Мына мен президенттин буйругу менен Бишкек шаарына мэр болуп келгенден баштап сиздердин кылган эмгегиңиздерди такыр мен эсимден чыгарбаймын. Юбилейлик медальдарды тапшыруу аземинде алардын жасаган ополтоодо эмгектери белгиленип, кийинки өсүп келе жаткан муунга үлгү экени айтылды. Шаарды өнүктүрүү боюнча өзгөчө бул биздин бүгүнкү күндө экономикага байланыштуу баардык нерсе. Бирок ошону менен эле катар шаарды көрктөндүрүү, шаарды келечегин камсыз кылуу биздин жаштардын колунда. Ошон үчүн баардык жаштарыбыз патриот болуш керек. Ар бир шаардын булуңгурсунда турган тазалыкты көзөмөлгө алганда жаштар болуш керек. Өзүнүн жүрүмү менен, туруму менен, биздин кыргыздын улуу салтын сактоо менен кыргыз маданиятына ошон ичинде Бишкек шаарына салым кошо турган биздин болочок муундар. Бул болочок муунду биз мектептен, бала бакчадан баштап тарбиялап атабыз. Иш-чаранын катышуучулары Бишкек шаарындагы болуп жаткан өзгөрүүлөргө дыкат көңүл буруп турарын белгилешет. Мне повезло в Бишкеке. Мен ушул Бишкек шаарында төрөлүп, анын жашоосуна аралашып калганым үчүн өзүмдү аябай бактылуу адаммын деп эсептейм. Ордо калаанын башынан да бир кыйла кыйын күндөр өттү. Бирок акыркы учурда Борбор шаар кулпуруп, тазаланып, мурдагы жашыл шаар атын кайтарып келе жатат. Бишкектин тегерек четинде пайда болгон жаңы конуштарга газ түтүктөрү түшүрүлүп, жолдору салынып, мектеп, бала бакчалары курулуп, баардык шарттар түзүлүүдө. Бул абдан сүйүндүрөт. Сыйлоо аземинин жүрүшүндө мэр Эмилбек Абдыкадыров калаада жасалып жаткан иштер боюнча маалымат берди. Ал жакында Бишкекке 800 автобус келип, Таштандыны кайра иштетүүчү завод курулаарын айтты. Бул жаатта чех компаниясы менен сүйлөшүлүп, жол картасына кол коюлган. Акмарал Сабатар, Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24.